Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кезекте кыргыз тил сабагы. Өзүңөр баамдап тургандай, бүгүнкү сабагыбыздын темасы публицистикалык стиль жана анын колдонулушу. Балдар, силер 6-7 классыңарда кептин стилдери боюнча маалымат алгансыңар жана өздөштүргөнсүңөр. Мына ошол силердин алган билимиңерди эсиңерге түшүрүп кайталоо максатында сабагыбызды баштайбыз. Демек балдар, кептин стилдери ооз-2 жана жазма стиль болуп экиге бөлүнөт. Ооз-2 стиль бул диалог, монологторго кирет. Ал эми жазма стилдерге көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана иш кагаздар стили кирет. Көркөм стилди көркөм чыгарма, роман, проза, поэзия жана башка ушул сыяктуулар түзөт. Ал эми илимий стилди реферат, доклад, тезис, илимий кандидаттык, доктордук иштер жана башкалар. Ал эми публицистикалык стилди болсо макала, интервью, репортаж, очерк жана башка ушул сыяктуулар түзөт. Ал эми иш кагаздар стили экиге бөлүнөт. Расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары. Расмий иш кагаздарына мыйзам, токтом, жарлык, устав жана башкалар. Ал эми расмий эмес иш кагаздарына болсо арыз, билдирүү, өмүр баян, чакыруу, тактама, тилкат, мүнөздөмө жана башка ушул сыяктуу иш кагаздары кирет. Эми булардын ичинен биз бүгүн токтоло кетүүчү стилдер илимий стиль жана публицистикалык стиль. Илимий стиль деген эмне? Илимдин жана техниканын тармактарын өзгөчөлүктөрүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектин бир түрү илимий стиль деп аталат. Ар бир илим тармагында өзүнө таандык атайын терминдер колдонулат. Мисалы үчүн тил илиминде морфология, синтаксис, фонема, морфема жана башка ушул сыяктуу терминдер бар. Ал эми экономика илиминде микроэкономика, инфляция, салык, экспорт, импорт жана башка ушул сыяктуу. Ал эми информатика илиминде электрондук эсептоочу машиналар, калькуляция, компьютер, сайт жана башка. Ал эми геометрия илими геометриялык фигуралар, квадраттык тамырлар, таблица, туюнтма, аянт жана башка ушул сыяктуу терминдер бар. Демек балдар, илимий стиль бул терминдерге бай. Илимий стилге илим жана техника тармагында жазылган монографиялар, энциклопедиялар, өндүрүштүк илимий техникалык адабияттар, окуу китептери, методикалык колдонмолор, реферат, докладдар, газета, журналдарга жарыяланган илимий макалалар кирет. Илимий стиль илим изилдөө мекемелеринде, окуу жайларында, орто мектептерде илим менен алектенген баардык чөйрөлөрдө колдонулат. Илимий стилдин милдети теориялык мааниге ээ маалыматтарды билдирүү, кубулуштардын себебин түшүндүрүү болуп саналат. Ал эми публицистикалык стиль бул газета, журналдарда, радио уктуруу, телекөрсөтүүлөрдө, өкмөт мекеме жетекчилеринин докладдарында, макала, очерк, мемуардык чыгармаларда жана башка учурларда колдонулат. Коомдогу актуалдуу маселелерди көрүнүштөрдү чагылдырып, көпчүлүккө маалымат берүү максатында жаратылган чыгармалардын стили бул публицистикалык стилге тиешелүү. Мындай чыгармаларда көбүнчө баарына түшүнүктүү коомдук саясий лексика колдонулуп, аларга газета, журнал, телевизор, радио жана интернеттен алынган кабарларды киргизүүгө болот. Лексикалык, морфологиялык, синтаксистик тил каражаттары колдонулат. Маалыматтар ачык, айкын, так, фактыга таянуу менен далилдүү жана аргументтүү болуп, географиялык тарыхый аталыштар, коомдук саясий терминдер, уюм мекемелеринин наамдары аталат. Айрым учурда көркөм илимий расмий иштиктүү стилдин элементтери да орун алат. Демек балдар, силер публицистикалык стиль жана илимий стиль боюнча алган билимдериңерди эсиңерге түшүрүп алдыңар. Эми балдар, үйгө тапшырма, мен жогоруда тексттерди белгиледим.
Ал жерде көп чекиттердин ордуна коюлуучу сөздөр калтырылып жазылган. Силер мына ошол калтырылып кеткен сөздөрдү ордуна коюп жазып, текстти толуктайсыңар. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.